kuramı yetemek sapat düzeldi. Bayana Macalim. Alaslar dostlar. Onda bilesin ya da bugün paraspirat gazı fizo, cross kılavuz kadın budayla. Ama buna görü otasın ara, o şarı krasi zonaya girip otat. Özü kuramlarda betkap olsun var жоғында. Betkap. Залга, keçe ben aytkanмын залда. Güreş көндü, futbol oynaganda aytат kızlar, görmü? Felişerge daha geçe aytılgan, dezinfeksiya cumasına bir жолдан болып тұрыш керек тынбастан. Саламатсыздарбы урматтуу телегөрүүчүлөр, биз көрсөтүүбүздү баштадык. Жогоруда ошол өзүңүздөр кадрдан көргөндөй, ушул жерде спортчулар жүгүрүп өттү. Ошол спортчулардын арасынан бүгүнкү биздин каарманыбыз Мелис мырза. Мелис мырза, азыр көрсөтүүнү кайсыл жактан баштайбыз? Ушул жерден баштадык. Кайсыл жактан улантабыз? Assalamu alaikum. Азыр эми Сулайман тоого чыгып түштүк. Кудай кааласа кайра батальонго барабыз, ошол жакта улантабыз. Ошол жерде спорт залыңыздар бар да? Өзүбүздүн спорт зал, ошо атайын мат, ковер, бар жок нерсе бар, ошол жакта улантабыз. Бул жака кайсыл күндөр мындай кросс? Бул жака жумасына бир жолу жеңил, жумасына бир жолу оор кросс болот. Оор кроссто бронежилет, каска менен ошо полный комплект чуркап чыгып, балдар ушул наркы музей жак менен айланып түшөт. Бир жумада жеңил ушундай форма, спортивный форма менен. Бүгүн жеңил күнү. Азыр мына сиз азыр эле жүгүрүп чыгып түштүңүз да? Мындай энтигип кыйналбай эле турасыз. Көнүп калган окшойсуз. Ой, ушул атайын багыттагы полк болгондон кийин спорт жагындагы ушул жактарын карайт, ошого иштен, залдан ушул чуркап ушуга кичине көнүп калдык, Кудайга шүгүр. Анда эмесе ошол спорт залыңыздан улантайлын да. Ал жакта эмнелерди көрсөтөсүз? Машыгуулар болот дедиңиз. Ошол сааты бар, ошол жака барсак өздөрүнүн агайыбыз бар, агайыбыз менен көрсөтүп, ушу бөлүшөбүз. Мамлекет дегенде мындай башка ишин токтото туруп алдыга койгон нерсе деген сезим пайда болду да. Бул бизге келгенге чейин спорттун аябай жогорку деңгээлде машыгып, Кыргызстан желегин желбиретип жүрсө, бизге келгенден кийин эки тараптуу алып кетип атат. Иш жаатында и спорт жаатында. Анан балдарга көрсөткөн мамилеси, кылган иши аябай так. Өзүнө татыктуу деп ойлойм Мелисти. Мындай уносливый, чыдамкайлуулук, анан соперниктерин да сыйлай билет да. Ошо соперниктерин сыйлап, эрктүү десем дагы жаңылышпайм. Бул биздин жумуш атайын багыттагы полк болгон үчүн спорт менен тыгыз байланышы бар. Бул жерге келген балдар ушул спортсмен эмес болсо деле, өзүңүз көргөнүңүздөй эле айласыз деле спорт болот. Себеби Сулайман тоого кросс, стадиондо физо күнүгө эрте менен кеч мурун как положено болот. Ошого бул жерге келген балдар арадан өтүп, бар жогу формада келип, жакшы спортивный телосложение болуп, спортсмен болуп калат десем эле болот. Мен бул жумуш мага абдан жагат, себеби мекенге кызмат биринчиден, экинчиден бул жерде жалаң ушул
мекеним, элим, жерим деген жигиттер карьера кылып, байын деген жигиттер эмес, жалаң карапайым элдин балдары. Ошолордун арасында жүрүп, мамлекеттин орун колдоно алган мага бул сыймык десем болот. Ошон үчүн мен бул жумуш менен сыймыктанам. Командирлердин колдоосуз биз эчтеке кыла албайбыз. Ар бир турнирге кетерден мурун тренировкага кое берет. Финансы жактан жардам берет сөзсүз түрдө. Баары утуп келсек, дагы бул жерге келгенде дагы балдар бар, плюстар бар. Биз үчүн эң жакшы шарттарды түзүп берет командирлер сөзсүз түрдө. Тойчубеков Мелисбек бул эреже суруш боюнча, уч санда, боевой самбо боюнча көптөгөн жеңиштерди багындырып, номер 3 батальондун намысын коргоп келүүдө, өзүнө коюлган талаптарды, буйруктарды өз убагында так аткарып келет. Зикеев Камчыбек Сагынбаевичке терең ыраазычылык билдиребиз. Ушу Тойчубеков Мелисбек окшогон көптөгөн спортсмендерге дайым колдоо көрсөтүп, жакшы кеңештерин берип келет. Мелис мырза, мындай даярдыктар күндө болуп турабы? Бул өзүңүз көрүп тургандай атайын даярдык. Балдар ушул даярдыктан өтүп, биз көргөнүңүздөй башыбызга оор болуп түшкөндө биринчи очередь биздин балдар барат. Ошого постоянно оружие менен даяр болуш керек. Ошого неделясына 2 жолу 3 жолу сөзсүз даярдыктан өтүп турушат балдар. Ушундай даярдыктан, Ушундай даярдык тактический деп коет, автомат менен, оружие менен иштеп өздөрүн курчутат. Азыр эми сиздердин даярдыктарыңыздарды толук биздин көрсөтүүгө батыруу кыйын да. Азыр кийинкиси кандай болот? Биздин кадамыбыз азыр? Эми азыр ушул мен туулуп өскөн айылыма барабыз, үйдөгүлөргө жолугуп, ошол үйдөгүлөр менен сүйлөшүп отуруп келебиз. Ошол сиздин туулуп өскөн жериңизден көрсөтүп, таанышып келели анда. Ата-энемдер менен. Кудайым ден соолугун берип, алтын башын аман кылып, дагы иштерине дагы жакшы ийгиликтер жаралып, Илайым ушул балам ушул иштин артынан мындай майор болуп, полковник, генерал болгонго жетишсин деген ниеттерим бар балам. Буту кайрылып калабы, же колу кайрылып калабы, ушундай кыжалатчылыкта улум. Анан биринчини алып калса сүйүнүп калам. Шартын унутуп калам. Анан болбосом кыжалатмын. Эми жакшы, эми Кудайга шүгүр, ушунча жылдан бери өзүнчө эмгектенип келет да баламчы, ушу эмгегин ийгилигин берсин деп ойлойм. Спортко кызыкканына сүйүнөм. Тасы дагы спортко жакшы спортко катышып, балболдорду ойнойт эле. Ушу тагалардын дагы спортко берилгендигине байланыштуу. Мелис дагы ошол спортко берилип, жакшы спорттон жакшы ийгиликтерди алып келип атат. Ушу өзү дагы ушу азыр органда иштеп атат. Ушу иштеринде ийгиликтери болсун, ден соолуктары чың болсун, ушу бир туугандары менен, үй бүлөсү менен тынч болушсун. Мелисти туулганынан бери билебиз. Атасы ушундай спортко кызыкчу эле. Анан эми атасын тартып бул Мелис дагы кызыгыптыр. Мелис көп жерге баргандарын билебиз. Москвага чейин канча медаль алгандарын билебиз. Муну бир кошуналар эмес, тууган урук, эл журт, баарыбыз ушун Кыргызстан боюнча билебиз да, эми ошого татыктуу бала да, биз билгенден. Мелис ушул биздин айыл өкмөттөгү балдарды дагы ушул спортко кызыктырып, элдин балдарын баарын чогултуп, ушу кызыктырат. Бул башы спортко кадам таштаган эми айылдан, сөзсүз түрдө. Айылда өзүбүздүн физрук агай, өзүбүздүн тагабыз болот. Ошол физрадан бергенде карап үйрөтүп, ошол бокска айрыкча кызыктырган. Ошол менен ошол
этабы ушул айыл болду десем болот. Айылдан баштаганмын. Эрежесиз эр урушка башы кызыгым жок. Вольник күрөшчүмүн. Ошол вольник күрөшүп жүргөн маалда ошол алышта чемпионат мирадан мест алып келген балдар болду. Ошолордун сүрөтүн Ош шаарына илип, анан келгенде куттуктоолор болгондо менде дагы бир кызыгуу пайда болду. Бул вольниктен көрө ушул спорт мени тартты да өзүнө ушундай. Ошол эрежеси эр урушка кызыгып өттүңүз да, кызыгып өткөндөн кийин кызыгууңуз башка спортко өтүп кеткен жокпу азыр? Жок, бул эрежесиз эр уруш кызып, наоборот, күч алып атат. Себеби азыр көрүп атасыздар, чоң организацияда Кыргыздын балбандары, Кыргыздын батырлары ийгиликтерди жаратып, эл жеринин байрагын көтөрүп келатат. Ошон үчүн бул эрежесиз эр урушка барган сайын кызуу, наоборот, күчөп атат. Эрежесиз эр урушта эми биринчи очередь эле Москва, Россияда, өзүбүздүн коңуш мамлекет Казакстанда, Өзбекстанда болдум, Кытайда болдум. 2018-жылы лицензионный турнир профессиональный боевой самбодо Душанбеде болдум. Ушул жерлерге барып, жеңген жерде жеңип, жеңилгенде жеңилип, ушундай болуп келатат азырынча. Бул проф бойго чыккандан кийин жөн соперник болбойт, бар жок жакта эле кыйын болот, өтө кыйын болот. Вес кууган, восстановление, бул малдар отдельный бир өзүнчө эле иш да, булар өтө кыйын. Анан спортчунун эң чоң көйгөйү ушул салмакты азайтып, одан кийин кайра восстановление кылуу, ордуна келтирүү. Ошол ар бир бойдо бул эсте кала турган күн ошол. Анан чыккандан кийин сопернигиң деле ошондой болуп эле чыгат, экөөң бирдей эле болосуң. Анан 1-2 удар жегенде өтүп кетет бул нерселер. Азырынча судья тараптан тартууларга, эми өтө чоң тартууларга кезиккен жокмун. Бирде-бир ушул Өзбекстанда мен сопернигим утканмын. Бирок ничья берип коюшту, себеби биз тополоң кылып неге деп мындай нааразычылык жаратып апелляция жазганыбызда бул жерде ушул аким өзү карап турат, биз мындай кыла албайбыз деп бербей койгон. Эми аны түшүнсө болот. Анан Кыргызстандан өзүбүздө деле ушундай бизде баягы болуп турат. Мен Мелисбектин бойлоруна бара албайм, мен буну жакшы көрөм да. Барганда чыдабай кетем. Көрүп отурган. Бирок бир 2 жолу бардым, 2 жолу тең мени көп эме кылбады да. Кыйнабады. Сразу эле 2 мүнөттө эле бой бүтүп калды. Ыссы көлгө бардым, атайын боюначы. Иран менен урушту. Бир 3 мүнөткө дагы жетпеди да. Сразу эле көтөрүп чаап, ошо өзүнүн эски үйрөнгөн, биринчи үйрөнгөн спорт войны бар бунукучу. 2 жолу бардым, ошо экөөнү тең көрүп отуруп, ыраазы болдум, бирок барбайм боюначы, көп чакырат, барбайм. Мындай жакшы көрөм да, жүрөк сыгылып кетет. Өзүнүн чыдамкайлыгы менен ушинтип, өзүнүн эрки менен аракет кылып жүрөт. Биз өзүбүз тууган урук, спорт жактан дагы, моралдык жактан дагы колдогонго даярбыз. Бирок Мелисбек бирөөдөн жардам күткөндү анча каалабайт. Бул өзүнүн аракети менен өзү ушундай чыдамдуу, эрки күчтүү жигит да. Готов? Бой. Дорогие дамы и господа, в этом бою во втором раунде 3 минуты 30 секунд. В связи с отказом оппонента победу одержал боец Тойчубеков Мелисбек. Мындай келечегиңизди ушу спорттон көрө аласызбы? Спорт менен мындай үй бүлөңүздү багып, келечегиңизди түптөй аласызбы? Бул багып келечегим багам, мен ишенип эле айтам, себеби бул спорттун артынан мен Кудайга шүгүр ушул ишке кирип, эл көрүп, жер көрүп, адамдар менен мамиле кылып, мындай кичине изденип, ушул спорттун артынан болду десем болот. Спорт жок болгондо эми билбейм ким болот элем, каяка барат элем, бул белгисиз. Спорт менен, конечно, сөзсүз түрдө көзүм жетет. Бул биздин келечегибиз. Айылдашыңыз айтып өттү, ушул Кара дөбө айылы турбайбы сиздердин айылыңызда, Отсадыр айыл өкмөтүнө караштуу. Ошо Кара дөбөнүн балдарын дейт, Мелис канат дейт. Ушул спортко көбүн үндөп койду дейт. Кандай кылып үндөп атасыз? Кандай аракеттерди жасап атасыз? Эми биринчи очередь бул ушул азыр эми соц тармактар, Instagram, ушул видеолорду, бойлорду жүктөп, эми YouTube'да бар, анан өзүбүздүн группаларга жөнөтөт. Ошолорду көрүп эми жаштар анан шаардан чалып, мен дагы сиз менен залга барайын деп калат.
анан олорду ээрчитем. Анан бул жерде кичине багыт берип, анан тартып, залга алып барып, үйрөтүп, жаздырып, анан бул жерде дагы залыбыз бар, өзүбүздүн айылда, ошого чакырышат, ошол жерге келип кичине үйрөтүп, карап турам да. Ошол жагы. Эң биринчи медалым вольный борьба Жалал Абад шаарында 2012 жылы экен. Биринчи месте. Ушуну алган күндө мен ошону үйгө мактанып көрсөтүш үчүн бир 20 саат жол жүргөндөй эле болгом. Өзү бир 4 саат, 2 саатта келгенбиз. Ушул эң биринчиси. Бул чемпионат мирада Душанбе шаарында өткөн 2017 жылы финалда эме утулуп калдым Украинага. Бирок экинчи орун ошол Кыргызстандын составында 9 мушкер барып, мен экинчи орунга ээлешип келгем. Кудайга шүгүр бул ошол. Бул болсо өзүбүздүн Өзгөн шаарында өткөн турнирде машина коюп 2018 жылы кылышкан. Ошол салмакта 77 килограмм салмакта Аллахым насип кылып мен биринчи орунду алганмын. Ошол медаль бул ушул Москва шаарында профессиональный панкратион боюнча 2017 жыл күз болуш керек. Ошол маалдагы уткан утугум десем ушулар. Ошол анан калгандары дагы ушулар, көрүп турасыз өзүңүз. Бул спорттун башы кызыгуу кичине мен өзүмдүн тага журтуман башталган. Тага журтум эгиздер Асан Дүсен деген тагаларым болгон. Булар СССРдин мастер спортасы вольный борьба боюнча спортко кызыгуусум ошол. Бул тууган уруктар бир айылда жашаган үчүн чогулуп тынбай сүйлөшүп отурушкан, чай ичип. Ошол маалда биз кичинебизде отурганда эле ошо барганда спорттон сүйлөшүп, ошол менен бизге сиңип калды да. Спорттун башкы баштагычы ошол менин тагаларым болот. Ошолор айтып, деп жүрүп, ошол спортко кызыгып аралашып кирип калдык. Бул спортто эме бир адамдын мээнети болбойт. Бул эме атын атабай калсам, может быть, капа болуп калышы мүмкүн. Ошого мен мындай 1-2 адамдын атын эле атап өтөм. Өзүбүздүн агайыбыз бар, Нургазы Амиракунов деген. Ошол бизди карап, чет жерлерге алып чыгып, акча жагынан да жардам берип, колунан келишинче ушундай болгон. Өзүбүздүн тагабыз азыр сүйлөп кеткен. Ошол көп жакка ошол жардам берген, акча жагынан. Спорттогу мүнөзү кайтпайт да. Ошо бир нерсе жетиш үчүнбү, бир нерсеге бир алдыга койгон бир максат койсо, ошол нерсеге до конца бир жеткенге аракет кылат да. Аз көп таанышканыма, ушу спортту тандап, ушул залга келип тааныштым бул досум менен Москвада. Адам бери баягы чыны достукка, баягы эркек кишиде болгон сапаттарды мындай ушу досума көрө билдим да. Анан спортто ийгиликтерине, спортто күндө эме чогуу машыккан катары, бирге жүргөн адам катары талпасан эмгекте аябай катуу кылат. Ошо бир нерсеге умтулуу до конца жеткен. Анан бир аз көктүгү бар. Айкөл манас өзү Москвада основном ошол 2017 жылы күздө ушул жака Кыргызстанга биринчи жолу келди. Анан ушул залды ачты агайлар. Ошол маалдан баштап келдик. Ошол 2017 кышта, почти 2018 жылдан бери ушул жердебиз. Спорттон бул өзгөрүү болгону четке чыгып, эки жакка кылып адамдар менен мамиле, ошол эле дос арттырдык, турнирлерге чыктык. Анан чоң кичинени сыйлай билгенди үйрөндүк. Эң негизгиси бул тартипти үйрөндүк десек болот. Спорттон ошол бирөөгө болгон сый урматты көрсөтүүнү үйрөндүк десек болот. Спортчу бул азыр көпчүлүк эле ушул тур эмес жагын түшүнүп, көчөдө жүрүп, караларга кошулуп, анан авторитет эмететип, ушундай түшүнүп калды. Бирок бул тур эмес. Спортту мен үйрөнөм. Бул биринчиден өзүмү коргоп, экинчиден мекендин таанытыш үчүн, мекенге кызмат кылыш үчүн мен спортчу болуп, артыман дагы балдарды чыгарып, ушул Кыргызстандын жакшы жагын чет мамлекетке таанытканга аракет кылабыз. Спортчу адам кичпейил, бирөөнү уккан, бирөөнүн мээнетин баалай билген жөнөкөй адам болуш керек. Спорт тармагын тандаганга өкүнбөйм.
Бул спорт, бул көп жакшылык, жамандыктарды көрдүк, бирок жашоонун кызыгы ушул. Спортту тандаганым эч өкүнбөйм. Келечектеги максаттарым эми азырынча ушул мына ковид болуп, көп жактар жабык, заграницаларга чыгыш кыйын болуп атат. Бирок эми заман оңолуп кетсе, ушул чоң-чоң октагондордо өзүмү көрсөтүү келечектеги максатым. Кыргызстандын байрагы бийик көтөрүү, намысты алдырбоо, анан кийин эми Алла таалам өмүр берсе, ушул тренерликти жактап, артыман ушул элге жерге кызмат кылган спортсмен, патриот жигиттерди чыгарсам деген оюм бар.